3 Pro, жалгыз тек 3 кыл комуз, чертилбейт, күйгө келбейт, чебере колсуз деп Алыкул Осмоновдун ырсабында жазылгандай, мынакей ушул баарыңыздар эле комуз кармап отурат, кармап отурасыздар дегендей колуңуздарга. Анан кийин эми мен телекөрүүчүлөргө тааныштырып кетейин, мына өнөр дүйнөсүндө сиздер аркалап, мына сиздер элге не деген гүлдөрдү салкаларды, комузчулардын элге жеткирип келатасыздар дегенде, улантып дегендей. Анан мына мен жанымда отурган Нарымбек Өмүрзаков, Каракор шаарынын дагы балдар искусство мектебинин директору. Анан кийинки Турсунбек Шаршембаев, мына ошол эле Ыбырай Айтматов атындагы музыкалык окуу жайын бүткөрүп, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында, музыкалык искусство институтунда окуп атат, өзү комузчу. Ошондой эле Нурсултан Нарымбеков мынакей, Ыбырай Айтматов атындагы музыкалык окуу жайынын студенти. Анан мынакей эми мындай бир караганда үчөөңүздөр тең мынакей өнөр дүйнөсүндө жүргөн адамдарсыздар. Баарыңыздар тең ушул өнөр дүйнөсүндө назар салып дегенде өзүңүздөрдүн баягы колуңуздардан келген деңгээлдеги чыгармачылыктарды аркалап келатасыздар. Аны болу Нарымбек сенден сөздү баштасак. Сен эми мынакей балдардын атайын искусство мектебинин директору катарында мынакей азыркы мезгилдерде коронавирусга карата бир топ өзгөрүүлөр болуп кетпедиби? Мектептерде дагы, жогорку окуу жайларында дагы, жана атайын орто окуу жайларында дагы. Ушул окутуу маселеси кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Балдар мындай билимсиз калбайбы дегеним да. Биринчиден саламатсыздарбы? Азыркы учурда ошо сиз айткандай, ошо вируска карата байланыштуу ошо кырдаалга жараша биздин мугалимдерибиз дагы дистанттык түрдө сабактарды өтүүдө. Үй тапшырмаларын берип, видео аркылуу онлайн сабактарын өтүп атабыз азыркы учурда. Окуучуларды бош койбоо, анын үстүндө бул инструментте, музыкада, мындайча айтканда спортсмендей эле күндө баягы эмгектенип туруп алса унутулуп калат да. Колдор катыйт дегендей, ошондуктан балдар унутуп калбаш үчүн күндө ошо тапшырмаларды берип, дистанттык түрдө сабактарды өтүп атабыз. Демек баягы чыгармачылык ушундай да турабы? Күнүгө даярданыш керек, күнүгө талантты тапташ керек дегендей өзүнүн папесте өстүрүш керек экен да. Анан менен Нарымбек, сиз ушул окуу жайында иштеген мезгилдерден бери бир канча деген балдар уядан ушту да, турабы? Комузда үйрөн дегенде, жана башка аспаптарды, жана музыкалык эмелерди окуп келатат, үйрөнүп дегенде аспаптардычы. Мына ушул жагында кандайларды бүткөрүп атасыздар ушул жагындачы? Негизи музыкалык мектепте 9 адистик боюнча иш алып барабыз. Мисалы үчүн комуз, бий жагы бар, фортепиано, скрипка, флейта деген аспаптар, жана башка ырдоо жагы. Мына быйыл эле бул искусство мектеби кылганыбыздын себеби да баягы бөлүмдөрдү да, кошумча бөлүмдөрдү ачуу максатында искусство мектеби кылганбыз. 2017-жылы искусство мектеби болгон. Мурда жөн эле музыкалык мектеп болчу, Музыкалык мектеп болчу, азыркы учурда искусство мектеби. Анан ошо искусство мектебин ачкандан кийин былтыр эстрадалык бөлүм ачтык, жана элдик ырдоо бөлүмүн ачтык азыркы учурда. Келечекте жана сүрөт, көркөм сүрөт деген бөлүмдөрдү да ачсак деген да үмүттөрүбүз бар да. Кылгал эми ээлерин тарбиялаш боюнчабы? Балдарды ошо окутуп, ошо үйрөтүүгө максатында. Мына Нарымбек өзүндө бир катар күйдөр чечип келатпайсыңбы өзүндөгүчү? Анан эми ушул комузчулук өнөрдү кайдан үйрөндүң дегендей алгач, буга чейин кимдерден тарбиялдың дегендей, кандай уштаттарың болду дегендей, мына ушул жөнүндө токтоло кетсең. Жакшы болот. Комузду бала кезден баштап үйрөнүп баштагам. Биринчи Жолдошбек деген агайдан үйрөнгөн. Ыбырай Айтматов атындагы музыкалык окуу жайга келгенден кийин биякта Бактыгүл Усупбекова деген эже болчу. Ошо эжеден үйрөнүп, кайра ошо училищеде, кайра окуу жайында иштеп эмгектенип мугалим болуп калганбыз. Азыркы учурда ошо өзүбүз үйрөнгөн күүлөрүбүздү, ошо өнөрүбүздү кайра эл балдарга тартуулап, балдарга үйрөтүп келатабыз азыркы учурда. Мына көбүнчө кимдердин күүлөрүн чертип жүрөсүң? Көбүнчө Ыбырай Айтманов, Карамолдо Розовдун, Атай Огонбаев, Залкар комушуларыбыздын күүлөрүн чертип келатабыз. Окуучуларга да ошону жеткирип, негизичи комузданчы. Өзүң да комуздан сабак бересиң да? Ооба, өзүм да комуздан сабак берем. Кичинекей балдарга ошо
күүлөрүн эле эмес, ошо улуу аталарыбызга, комузчу аталарыбызды ошолорду өмүр баянын ошолор тууралуу да айтып берет дегенде ошо күүлөрүн үйрөтүп келатабыз азыркы учурда. Карамолдо Орозов, насыйкат. Дарымбек мурда чындыгында баягы буга чейин эле баягы мектеп жок кездерде эле илгери эле да баягы укма кулак деген бар да бизче. Куйма кулак деп коет. Анан ошо куйма кулактар мисалы үчүн жанагындай комузга жан дүйнөсү жакын балдар жаш кезинде эле ушул өздөрү эле сезимтал болуп эле мындай үйлөнүп алгандар да. Туурабы? Жаттап комуз, жалкыр комуздар четкен мезгилдерде. Анан мына силер азыркы мектепте окутуп аткан мезгилдерде нота пайдаланып атасыңар. Туурабы? Нурагатанчы киргизилген атайын музыкалык мектептерге. Ушунун айырмачылыгы барбы кандай негизи? Эми негизи илгери сиз айткандай чындыгында мен комуз үйрөнөм десем, мисалы үчүн залкар комузчуну көрүп калсам анын аркасынан ээчип жүрүп үйрөнүш экен да. Куйма кулак дегенде нотасы жок эле, бирок таланттуу абдан күчтүү болгон экен. Себеп дегенде бир эле ойноп берсе, ошону кайра кайталап ойноп кетүү. Жанында отуруп алып эле. Жанында отуруп эле ошону кайра кайталап ойноп беришкен да илгерки ата-бабаларыбыз. Эми азыркы учурда доорго жараша дегенде билимди күчөтүп аткан учурда ушу ноталар пайда болду. Азыркы учурда ноталар менен окутуп атабыз. Бирок ошол эле учурда угуп үйрөтүүгө да ошону да үндөп абдан таланттуу балдарга да ошону да алып кетүүсүн үйрөтөбүз да азыркы учурда. Негизги максатыбыз окуу жай болуп аткандай ошо нота менен үйрөтүү биз. Анын дагы бул нотада тактык болобу?
тактык баскычтарды чечүүтө негизи комузду так нотага түшүрүшү өтө кыйын. Мисалы үчүн биз үйрөнгөндө деле нотадан мисалы үчүн бир аз жаттап аласың баягы темасын. Анан баягы видеодон көрүп, ата бабалардан ойногондорун көрүп, башка комузчуларды көрүп, ошолордон дагы кол ойнотмолору, башка жана көптөгөн ыкмалар бар да. Ошолорду баягы укма. Баягы күйлөрдү сиңирип жүрөк, сезимге. Угуп, ошону менен аткаранга аракет кылабыз. Баягы өзүнүн так мындайча айтканда, орусча айтканда оригиналына туура келтирүүгө аракет кылабыз да. Мына телекөрүүчүлөр дагы сиздин баягы чертип аткан күйлөрүңүзгө ортоктошуп болуп атат. Бир катары. Анан могу комузду четкенде буроо жактары да бар да. Терс буроо, оң буроо дегендер бар го эмеспи? Ушул жагында түшүнүп берип кетсеңиз. Эми буроодо азыркы учурда табылганы 17 буроо табылган. Чың толгоо, оң толгоо, бош толгоо деп коет. Анан терс толгоо деп коет. Оң толгоодо мисалы үчүн айта кетсек, нота азыркы тил менен айтканда ортосу ля деген меме буралат, асты үстү миге болот. Оң толгоо болсо асты мурунку бойча алат да, үстү бошураак буралат, ре деген нотага буралат. Ал эми бош толгоо болсо ортосу ошо ля боюнча алат да, асты үстү ре деген бошураак булат да. Мисалы үчүн жана машпотовой деген күйлөр ойнолот баягы ошол. Ал эми терс толгоого болсо жана терс асты кээ бирөө ичке буралат. Сарынжы бөкөй деген күйлөрүбүз бар, кыргыз көчү, кийинки Нурак Абдрахмановдун күйлөрүнүн ата мурасы деген күйлөр бар. Ошол кет бука деген күйлөр бар. Ошолорго терс буроо деп аталат да. Нурак Абдрахманов, Атилахан.
Шекербек Шеркулов, жүрек толқуйт. Бийинки мезгилдерде комуштарды да биздин арабызда көп эле. Анан мектепте баягы мындай жан дүйнөсүн нукура таза залкар комузчу болбосо дагы кыргыз комузун жан дүйнөсүнөн кабыл алып комузду үйрөтүп, жеткирүү деген болот атпайбы негизинечи. Ошол баягы кыргыз экенин билдирип, кыргыздын улуттук аспабы биздин канжаныбыз менен илгертен бери келаткандагысын билдирүү. Ошону сүйүү максаты болот да тарбиялоодо, туурабы? Туура. Анан кийин мынакей биз салттуу музыка деп жүрөбүз. Күндөрдү белгилеп мынакей ушул апрель айында болот да негизи, жумалык. Мына ушул боюнча дагы оюңузду уксак. Салттуу музыка жумалыгы деп бул 25 апрель белгиленген болчу. Быйылкы жылга да абдан көп мындай кароо сынактар бар болчу. Областтык деңгээлдеги, шаардык деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги кароо сынактар бар болчу да. Тепкич менен өтүш керек болчу. Бул балдар дагы ошо областтык кароо сынагынан өтүшкөн. Катышып келгенде. Катышуугачы. Бишкекте болсо ошо 20-сынан 25-не чейинки убакыт аралыгында болуш керек болчу да. Азыркы кырдаалга жараша аныбыз да аз токтоп турат. Быйыл бул илдетти жеңип кетсек, келечекте буюрса кайра уланат деген ойдобуз. Рахмат эмен Нарымбек. Мынакей биздин жаныбызда жана жогоруда айтып кеттик, Турсунбек инибиз отурат, Турсунбек, сен да ушул бизде бүткөн экенсиң да баягыда. Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайын, Ооба. Кайсы бөлүм бүткөрдүң? Кайсы агайлардын сабак берди дегендей? Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып, жанымда турган өзүмдүн устатым Нарымбек агайдан бүткөм. Ага чейин музыкалык окуу жайда окугам, балдар музыкалык окуу жайында. Ал жерде Сулайка Газапаева деген эжемде да окугам. Андан кийин Нарымбек агайдан бүткөм. Азыркы убакытта Бишкекте
Бибисара Бейсеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 5-курстун студентимин, фольклор кафедрасында. Бүтүрүүчү? Ал жагында да, ал жакта дагы күй жагында окуйм. Устатым болсо азыркы убакта Бек Алакусов, кадимки Бабай Алакусовдун небереси. Атактуу музыкант турабы? Музыка чебери тура. Мынакей Турсунбек, сен өзүң ошо Бишкекте окуп жүрөсүң. Бир топ таланттуулар бар да. Анан могу бизден көлдөн чыкканда комузчулар жана Намаз Уралиев деген агайың бар. Ал киши дагы мына өзүнүн Карамол Орозовдун неберелери болот. Мына ошол кишинин дагы өзүнүн чыгарган күйлөрү көп. Өзүнүн жеке өзүнүн чыгарган күйлөрү. Анан кийин мынакей силер окуган эле ушул музыкалык окуу жайда дагы Төлөн Касаболот деген агайыңар бар да. Ал дагы баягы комуз чертип, анын өзүнүн чыгарган күйлөрү бар окшойт. Чертип жүрөт мынакей, тартуулап жүрөт элге. Мына ушуларга да жолуктуңбу? Кандай дегендей, мындай ушундай комузчуларга? Ооба, ал агайларыбыздын баарына жолугуп, учурашып, саламдашып, сабак да алып калдык. Ошол агайларыбыздын алып келаткан, чертип келаткан күйлөрүн биз дагы үйрөнүп калалы деп, биз дагы ушул келечекке ошол күйлөрдү унуттурбай жеткирели деп ошондой ой максаттабыз баарыбыз. Эми көбүнчө эле мынакей Турсунбек, өзүң билесиң, баягы биз Ыбырай атаны айтып жүрөбүз, алардын күйлөрүн чертип жүрөбүз дегендей. Туурабы? Анан кийин Карамолду атаны айтып жүрөбүз, Чалакыз аталарды айтып жүрөбүз мынакей ушундай эле. Ошондой эле мына күй чеберлер дагы толтура, туурабы? Болуш Мадазимов деген болгон өзү негизи. Ал да чоң залкар комузчу, күй чебери. Мына ушул окшогондор да. Анан эми баягы биз алардын күйлөрүнөн сырткары мына азыркы мезгилдердеги чыгарып аткан күйчүлөр мисалы жаңы күйлөр чыгарып атпайбы, жаңы ойлонуп дегендей. Ушуларга мындай кандай карайсыздар өзүңүздөр, көз караш боюнчачы? Мурдагы залкар комузчулар менен азыркы комузчулардын күйлөрү. Албетте, азыркы комузчулар менен мурунку залкар комуз аталарыбыздын чыгарган күйлөрүнүн айырмасы өтө айырмасы бар. Мисалы айтканда, мурунку чыгармалар күйлөр абдан оор басырыктуу күйлөр, татаалдашкан күйлөр. Чертиш дагы оңой эмес. Азыркы күйлөр дагы чыгып атат, жакшы чыгармалар чыгып атат. Кулакка сиңимдүү, эми заманга жарашыктуу да күйлөрдү чыгарып атат да азырчы. Баары бир айырмасы болот да. Мына күйлөрдөн ак тамак, көк тамак деген эмне деген күйлөр, залкар. Анан кийин жанагы мынакей Ыбырай Тумановдун жана Паровоз деген күйсү бар аткан, өзүнүн кадимкидей, паровоздун кетип бараткандагысын чертип жана жайлоодо дегенде жана башка санай берсе күйлөр көп коёмун. Атай Огонбаевдардын жанагындай кандай деген сон залкар күйлөр чыгармалар бар дегеним. Анан эми келечекте өзүң окуу жайын жакып бүтөт экенсиң, анан кайда барып иштесем, эмне болсом деген максаттар бар да негизи. Буюрса, быйыл бүтөлү деп атабыз эми окуу жайды. Ушул жактан эле учуп өскөн Каракол шаарына келебиз кайра буюрса. Биз дагы ошо агайларыбыздан алган таалимибизди, сабагыбызды биз дагы ошо келечектеги үйрөнчү комузчуларга биз дагы эмнени үйрөнсөк, биз дагы ошону тартуулагыбыз келет. Бабаларыбыздын күйлөрүн, жакшынакай чыгармаларын биз дагы келечекке жеткиргибиз келет. Биздин оюбуз ошол. Эми Турсунбек, мынакей сен комузда чертип күйлөр чертип атпайсыңбы? Дагы кайсы аспаптарда ойнойсуң, ошол көрсөтүп берсең. Жыгач ооз комуз, анан темир ооз комуз болуп эсептелинет. Темир ооз комуз өзү негизи темирден жасалат, айтылып тургандай эле. Ортосу тили болоттон жасалат. Какма аспаптар болуп эсептелинет. Кол менен кагып, ойнойт. Бул болсо жыгач ооз комуз дейт, айтылып тургандай эле, жыгачтан жасалат, бөөрү карагаттан жасалат. Бул да какмак аспапка кирет. Өтө жукаланган экен, бул өзүнө. Жукаланган. Бул темир ооз комузда негизи 13 нота бар, 13 нота менен ойносо болот. Ылдыйкы өйдөнкү ноталардан ойносо болот. Жыгач тигинечи? Жыгачта дагы ушундай сыяктуу ноталар бар. Эми бирөөсү жыгач экен, бирөөсү темир деп атасың, болотто кошулган арасындачы. Экөөнүн кайсысынан көбүрөөк үнү, добушу бийигирээк чыгат дегеним? Негизи темир ооз комузду үйрөнүш жыгач ооз комузга караганда бир аз жеңилирээк. Жыгач ооз комуз бир аз оорураак болот, көбүрөөк эмгекти талап кылат. Аракет кылыш керек, аракет кылса баары болот. Биринчи темир ооз комузду үйрөнүп туруп, анан жыгач ооз комузду үйрөнсө батыраак үйрөнөт да. Анткени тамакта көнүп калат аппликатурага. Бирок экөөнүн ойногондо ыкмалары эки башка.
муну оозунун көңдөйү менен ойнолот, бияк тамак мененчи. Бияктагы көңдөйү менен ойнолот, бирок башкачараак ойнолот, ачылып жабылыштары такыр башкачараак да. Бирөөнү күй кагып көрөсүзбү? Элдиккү сыбызгынын кер толго. Бул колго орогондо дагы ылайык турак кылып ороп болбосо, термелткенде мешать этиши мүмкүн. Туура. Мындагы ыкмасы бар экен, жипти ороонун, өзүнчө. Үйрөнөрдөн мурун, оозго алып келерден мурун биринчи серпип, биринчи көнүп алыш керек, могу серпилген үндү чыгарып үйрөнүш керек. Анан ошо тамактын жардамы менен үн чыгарабыз. Рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин эме. Мына жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, кайра өзүмдүн туулуп өскөн мекени, кичи мекениме келип, ошо келечектеги муундар тарбийлейм го деген тилегиңизге жетиңиз. Элдиккү оп майда.
Торошев, Гертолго.
Нұрсұлтан Нарымбеков өзі бүгінгі күнде Ыбырай Туманов атындағы музыкалық оқу жайының студенті, қана айтсаң, оқулар қандай болады дегенде бүгінгі күнде қаншаншы курс болып қалдың? Біріншіден саламатсыздарбы? Азыркы учурда Ыбырай Тумановда Каракол шаарында 3-чү курс окуйм. КНИ бөлүмүндө сабыз балындай. Чоғыр, чопо-чоғыр сыбызғыларда ойнап тұрбайсың ба? Оқулар қандай, қанша күйлерді үйрендің дегенде, кимдердин үйреніп отасың күйлерін, ошолор жөнүндө айтсаң? Азыркы учурда ушу кырдаалга жараша онлайн сабак окуп атабыз. Ушул 3 жылдын ичинде көптөгөн күйлөрдү эле үйрөндүк. Бирок көбүнчө ушу окуу талап кылгандан кийин ошо этюдтарды көбүнчө үйрөндүк да. Талаптар боюнча, музыкалык окуу жайынын талаптары боюнча. Мынакей ушул келечекте мына бул агайыңдагы Турсунбек агайыңдаг айтып атпайбы жана? Мен ушул бүткөм, анан тияктан окуп атам деп, жогорку окуу жайында. Сенде бир ушундай ойлор, максаттар деген барбы? Кудайым буйрса, биякты эмки жылы бүтүп калсак, бүтүп туруп консерваторияга тапшырам деген ой бар. Жогорку окуу жайына? Кайсы бөлүмүнө киресиң ошондо? Азыр ошол Өзүңдүкүнө, улап эле кетесиң да. Азыр эми кайсы күн аткарып берсем деп турасың телевизорчулукчу? Акмактым деген элдик күн аткарып берейин. Аткарып бер.
эми рахмат эми силерге өнөр дүйнөсүндө жүрүп мына жан дүйнөңүздөн сызылып чыккан чыгармаларды мынакей биздин телекөрүүчүлөргө арнап дегенде өзүңүздөр. Анан өзүңүздөрдүн дагы ушул билимиңиздерди, кесибиңиздерди мынакей эл журтка арнап келатасыздар, Нарымбек. Силерге да мындан аркы чыгармачылык ийгиликтерди каалайды. Дайыма талантыңыздар элге арнала берсин. Рахмат силерге.